بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله барлық мақтаулар Аллах Тағала өзін Аллах Тағаланың мақтап жанынан жардам сұраймыз және күнәлердің кешірімін тілейміз. Аллах Тағаладан тура хидаят жолын сұраймыз. Аллах Тағала кімді тура жолына салған болса ешкім адаштыра албайды. Аллах Тағала кімді адаштырған болса ешкім тура жолға сала албайды. Аллах Тағала өзі ғана ибадатқа сыйынуға татықты зат екендігінен жанының ешбір шерігі жоқ екендігіне куәлік береміз. Аллах Тағаланың ең ақырғы пайғамбары Мұхаммад алейхиссалам екендігіне куәлік береміз. Аллах Тағаланың сол пайғамбарға, пайғамбардың үй бүлесіне және сахабаларына Yana kıyametқа çeyин ошол пайгамбардын жолун жолдогондорго Аллах Тааланын салам салаваттары болсун. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Бүгүнкү сабагыбыз Имам Нававийдин 40 хадистер китебинен канчанчы хадиске келдик? 40-чы хадиске келдик. Имам Нававий өзүнүн ушул 40 хадистер китебинде 40-чы хадис кылып пайгамбарыбыздын хадистеринен улуу бир хадисти келтирет. Ал хадисти пайгамбарыбыздын сахабаларынын бири Abdullah ibn Umar Allah Teala'dan razı olsun. Mına ошол пайгамбарыбыздын улуу сахабасы риваят кылат бул хадисти. Abdullah ibn Umar Allah Teala razı olsun ondan ал айтат: Ахада Расулуллах саллаллаху бимен кибей. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз салам келип, менин ийнимди келип кармады дейт. Мындайча айтканда пайгамбарыбыз алдынан келип туруп кармаган да. Кармап туруп ушундай деп айтты дейт. Кун фид дунья кааннака гарибун ау абира сабил деп. Ушундай деп айтты дейт пайгамбар салам. Кун фид дунья кааннака гариб. Бул дүйнөдө сен гариб бол дейт да. Мындайча бул дүйнөдө чочун адамдай бол дейт. Же болбосо ау абир сабил, же болбосо бир сапарда кетип бараткан адам сыяктуу бол дейт. Сапарда кетип бараткан адам сыяктуу бол дейт. Бул дүйнөдө сен бир сапарда жол жүрүп баратып бир жерге токтоп, кайра сапарын уланткан адамдай бол дейт бул дүйнөдө. Мына ушул хадисти пайгамбар салам Абдулла ибн Умарга айткандан кийин, Абдулла ибн Умар Аллах Тағаладан разы болсун, ал өзү ушундай деп айтат. İza amsayta fala tantazir as-sabah. Бул Абдулла ибн Умардын сөзү, кийинки сөз. Ал айтат: Эгерде сен кечки убакытка жетсең, таңды күтпө дейт. Ва иза асбахта фала тантазир al-masa. Эгер таң аттырсаң, кечки убакытты күтпөгүнүң. Ва худ мин сиххатика ли марадик. Ден соолугуң бар кезде ооруп калгачакты ден соолугуңду пайдалан дейт. Ошондой эле мин хаятика ли маутик. Тирүү болуп турган кезиңде өлүм келгичекти тирүүлүгүңдү пайдалан дейт. Мына ушуну хадисти имам Бухари өзүнүн Сахих китебинде келтирет. Бул хадис кыскача токтоло турган болсок, бул хадисти риваят кылган сахаба ким экен? Абдулла ибн Умар. Аллах Таала алейкөнөн разы болсун. Бул пайгамбарыбыздын улуу сахабасы, ошондой эле пайгамбарыбыздын улуу сахабасынын баласы. Умар ибн Хаттаб, Хаттабтын баласы Умар. Пайгамбарыбыздын экинчи орун басары мусулмандарга падыша болуп пайгамбарыбыздан кийинки, Абу Бакрдан кийинки болгон экен, падыша болгон. Мына ошол падышанын баласы Абдулла, Аллах Тааладан разы болсун. Абдулла ибн Умардын өмүр баянына токтолгонбуз, туурабы? Кыскача эскере турган болсок, Абдулла ибн Умар, мына ошол Умар радыйаллаху анхунун баласы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден кийин Меккеде, пайгамбар болгондон кийин 2 жылдан кийин төрөлгөн. Кийин 4 жашында исламды кабыл алган атасы менен. Умар радыйаллаху анху исламды кабыл алганда, бул Абдулла баласы канча жашта болгон экен? 4 жашта болгон. Жана ошондой эле бул дегени пайгамбарыбыз пайгамбар болгонуна 6 жыл болгон да. Кийин хижрат кылганда, кээ бир риваятта Абдулла атасынан биринчи хижрат кылып барган дейт, Мадинага көчүп барган дейт. Кээ бир риваятта атасы менен чогуу
hijrat кылып барган. Пайгамбар салам бул дүйнөдөн өткөн кезде жашы канчада болгон экен? 21 жашта болгон. Ошондой эле Абдулла өзү айтат, Ухуд согушунда 14 жашта болчумун Пайгамбар салам согушка уруксат сурасам бербеди дейт. Кийин Хандак согушунда 15 жашта элем уруксат сурасам согушка уруксат берди. Абдулла ибн Умар жаш илимдүү сахабалардын катарына кирген. Ошолордун арасында, сахабалардын арасында илимдүү аттары Абдулла деген 4 сахаба болгон. Ошонун бири мына ошол Абдулла ибн Умар. Ошондой эле пайгамбарыбыздан бизге 2630 хадис риwayat кылган. Жаш болсо дагы пайгамбардын убагында дагы өтө ушундай илимдүү, ибадатка бекем сахаба болгон. Жаш болсо дагы пайгамбар салам өзүнө карап туруп ушул хадисти айткан. Эки ийининен кармап туруп анан пайгамбарыбыз ушул осуятты айткан. Абдулла ибн Умар айтат, сахабалар кийин сахаба табииндер айтат, Абдулла ибн Умар ушул хадисти уккан күндөн баштап дейт Умар бул хадиске толук амал кылган. Абдулла ибн Умардын 2 аялы 4 күнү болгон. 16 баласы болгон. 4 кыз, 12 эркек баласы болгон. Абдулла ибн Умардын ибадаты ушунчалык зохут дүйнөгө берилбей, ибадатка, акиретке берилгендиги сөз жок. Өтө көп окуялары, таң калыштуу окуялар. Ибадатта ошондой эле берешендикте өтө белгилүү сахаба болгон. Кээ бир окуяларына токтой турган болсок, алымдар айтат, Абдулла ибн Умар пайгамбар салам өткөндөн кийин 60 жыл Мадинада фатва берген. Мындай чыкканда Мадинанын муфтиси болгон. Ошондой эле ажылык убактарда дагы бүт ажы кылгандарга кандай ажы кылышты баардыгын фатва берип турган. Абдулла ибн Умарга күндөрдүн биринде бир киши кат жазат. Мага илимдин баардыгын айтып жазып бер деп кат жөнөтөт. Ошондо кайра ушундай деп жооп берди дейт. Илим бул өтө көп. Бирок бир нерсени сага айтайын деп жазды дейт. Сен эртең Аллах Тааланын алдына барганда мойнуңда бир мусулмандын каны жок болуп барам десең, курсагыңда бирөөнүн мал мүлкү акысын жеп алганың жок барам десең дейт. Анда ушул нерсени кыл дейт. Адамдардын ар намысынан тилиңди тый деп. Жана жамаат менен бекем бол, эгер ушул колуңан келсе дейт. Илимдин баардыгын айт дегенде ушуну айтты да. Илим өтө көп, бирок колуңан келсе ушул нерсени кыл деди. Тилиңди адамдардын аберинен, ар намысынан тый, анан жамаат менен бекем болгонго аракет кыл деди. Эгер ушул экөөнү кыла алсаң, анда кыл деп айтты. Ошондой эле өтө көп фатва берген белгилүү алымдар, сахабалар бар. Баардыгы эле фатва бере берген эмес илим. Мына ошол сахабалардын арасынан Абдулла ибн Умар ошол катарга кирет. Өтө көп адамдарга илим таркаткан, илим үйрөткөн, фатва берген сахабалардын катарына кирет. Анан Абдулла ибн Умарда башка сахабалардан өзгөчөлүгү болгон да. Башка сахабалардан дагы бир өзгөчөлүгү бар да. Бул пайгамбарыбызды ушундай катуу ээрчиген. Мындай чаттан кетип баратканда бир жерден кетип барат, бир дарактан өтүп баратса да башын эңкейткен да. Анын сураган, сен эмнеге эңкейдиң? Башын тийбейт деле го десе, пайгамбар ушул жерден кетип баратканда мен көргөм, ушул жерден башын эңкейтип өткөн. А эми пайгамбар баш тийейин деп калган да, ошон үчүн эңкейген. Ошону өзүнүкү тийбесе да кылган. Бир үйгө эшикке кирип баратканда дагы эңкейип туруп кирген. Айткан, сен эмнеге эңкейсиң? Башын тийбейт го десе, пайгамбар саламды ушул жерде кирип баратканда эңкейгенин көргөн. Пайгамбарыбыздын бардык нерсесин туураган. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыздын туурабай турган амалдарындагы, туураган мындай сүннөт болбой турган амалдарына чейин дагы тураган. Шунчалык пайгамбарыбызды жакшы көргөн. Шунчалык. Ошон үчүн күндөрдүн биринде өзүнүн Билал деген баласы болгон. Сахабалар кеткенден, пайгамбарыбыз өткөн, чоң сахабалар өткөндөн кийин хадисте айтат да, пайгамбар салам айткан, аялдардын жамаатка барбай эң окуган намазы өзүнүн үйүндө окуганы жакшы. Эгер бирок жамаатка барам десе, анда тыйбагыла деген да, тоспогула деген. Десе, Абдулланын баласы, өзүнүн баласы. Ушул хадисти атасынан угатып, Аллага ант ичем, биз бүгүн ушул заманда, азыркы учурда биз аялдарыбызды мечитке баргандан тыябыз дейт да. Анткени
мурункудай убакыт эмес дейт да азыр. Мурункудан да бузулуп кетти дейт. Ошол заманда дейт ол. Десе Абдулла ибн Умар атасы ушунчалык ачуу кетип, экинчи сени менен сүйлөшпөйм. Мен сени пайгамбар тыйбагыла деп атса, сен тыям дейсиңби? Деп өмүрү өткөнчө баласы менен сүйлөшкөн эмес. Пайгамбарга каршы чыктың деп. Бирок ал каршы чыккан эмес. Анткени ал бирок ал пайгамбардын убагында болчу. Бүгүнкү күндө азыр аялдарды өзү мечитке кетип баратканда мурункудай тынчтык жок азыр. Азыр бузукулук, фитна, аманчылык жок. Ошон үчүн тыябыз деп деген ниетте айткан да. Бирок ошого карабастан атасы пайгамбар тыйбагыла деп атса, сен кайра тыям дейсиңби деп ачууга келген да. Ошондо эле Абдулла ибн Умар ушунчалык ибадатта бекем болгон, өзүн Нафия деген кызматчысы болгон, кулу болгон. Ошол айтат. Абдуллонун келип сурашканда, Абдулла ибн Умардын ибадаты кандай? Ал анткени дайыма көрөт дегенде, сураганда, силер анын ибадатын аткара албайсыңар деген да. Дегенде жок, айт кандай дегенде, ал анын ибадаты даарат менен Куран деген да. Мынасына даарат алганга гана чыгат, болду, калган убакта Куран менен өткөрөт деген. Ошондой эле түнү менен намаз окуп чыгат деген. Түнү менен намаз окуйт, таң атарга жакында менден сурайт, Нафи, саардык сухур, саардык убак келдиби деп сурайт. Жок, боло элек десем, кайра барып намазымды улантат дейт. Дагы сурайт дейт, жок, боло элек. Анан болду десем, саардык багымдатка жакын болгон убакыт, туурабы? Ошол убак келди дегенимде анан келип, ошол убакыттан баштап багымдатка чейин зикир кылат. Ошондой эле элдер күн ысыкта уктай турган убак, зохур, пешин менен асырдын убактысы. Ошол убакытты намаз менен өткөрөт эле. Абдулла ибн Умар ибадатта ушунчалык бекем болгон. Куптан намазына, Айша намазына жамаатка жетишпей калса, эгер жамаат менен окубай калса, ошол түндү түнү менен намаз окуп чыккан. Ошондой эле Абдулла ибн Умар ибадатта дагы бекем, ошондой эле өзү ушул хадиске амал кылган, дүйнөгө берилген эмес эч убакта. Абдулла ибн Умарга күндөрдүн биринде 4000 алтын келет, динар. Муавия падышадан. Аны бир ошол кезде табийин көрүп турат да, келген үйүн көрөт. Анан 4000 дагы бир адам берип таштап кетет дейт. Анан кийин ошол эле күнү бирөө дагы 2000 таштап кетти дейт. 10.000 дейт. Анан баягы адам көргөн да кечинде. Анан эрте менен ал базарга барса, Абдулла ибн Умар бир дирхам деген бир күмүш да. Бир күмүшкө атына чөп салганга, карызга чөп берип тур деп сурап жүрү дейт да. Баягы таң калат. Анан бияка жеке чыккандан кийин токтотуп, сизден бир нерсе сурасам болобу деп сура дейт. Кече сизге Муавиядан 4000 келген. Бул адамдан 4000 келди. Дагы бир адамдан 2000 келген. А бүгүн таң атпай эрте менен бир дирхамга карыз чөп сурап жүрөсүң. Бул не сыр дегенде, ал ошол кече түнү келген, ошол түнү жок болгон деген, таркалып садакага кеткен. Ошондой эле айтат, Абдулла ибн Умар ушундай бир чогулушта, ушундай мемеде отурганда падышадан 30.000 алтын келет, динар, дирхам келет дейт. Ал ошол жерден турбай туруп, тургучакты баардыгын таркатып бүткөн дейт, муктаждарга. Ошондой эле айтат, Абдулла ибн Умар бул дүйнөдөн жашап өттү. Ошол жашап өткөн өмүрүндө 1000ден ашык кулду эркиндикке чыгарган. Сатып алып. 1000ден ашык кулду сатып алып эркиндикке чыгарган. Күндөрдүн биринде Абдулла ибн Умар базарга барып 4 кулду сатып алат. 4 кулду сатып алгандан кийин өзүнүкү болот да ал. Базарды сатып алат да, базардын ары чыккандан кийин намаз окуп, намаз окуйт. Намазга турса, баягы төртөбөт уюп туруп калат артына. Окуп, намазды окуп бүткөндөн кийин сурайт тигилерден. Ким үчүн намаз окудуңар? Десе, Аллах үчүн дейт. Ким үчүн намаз окуган болсоңар, анда ошол үчүн эркинсиңер силер. Эркиндикке чыгарып берет. Дагы ошондой күндөрдүн биринде бир кулду 40.000ге сатып алат. 40.000ге сатып алгандан кийин базардан сатып алып, эркинсиң, болду, кете бер дейт да. Кул эмессиң бүгүнкүдөн баштап. Эркиндикке чыгарып берсе, баягы келет кайра жаш бала. Кожоюн, мени де 40.000ге сатып алдың бир кожоюндан. Мен андан тамак аш ичип курсагым тойгузат элем. Мени эми эркиндикке чыгарып жибердиң. Мен каяка барып мен курсагым тойгузам десең, анда деп жашооңду улантып кет деп дагы 40.000 берген да. 40.000ге сатып алып, кайра тиричилигиңди улантып кет деп, кайра колуна 40.000 карматкан. Күндөрдүн биринде
Абдулла ибн Умар өзү ушундай дайыма тамак ичсе өзү жалгыз ичкен эмес дейт. Ар кимди чакырып келип ичкен дейт да. Ал дасторкон жайса өзү жалгыз дее тамак ичкен. Ошондой эле дасторкон жазып отурса талаада бир кой кайтарган койчу көрүп коет. Аны тамакка чакырат. Тамакка чакырып неметип анан келип тамак ичпейсиңби? Жок, бүгүн орозомун дейт. Десе, кантип катуу ысыкта да кантип орозо кармап атасыңыз? Десе, бекер күнүмдү өткөрбөй орозо кармайын дедим дейт баягы. Анан сынап айтат да, бир коюң сат дейт да. Мен сатып алам акчага, жакшы акчага сатып алам. Тамак бышырам өзүм. Сен ооз ачар кылып кайра эти менен сыйлайм. Оозумду ачып тамак кылып берейм. Сат. Эми кожоюн билбейт да, көрбөйт. Десе баягы кой кайтарган эме, кожоюн көрбөйт, а бирок Аллахты кантебиз дейт. Асманга колун көтөрүп, Аллахты кантем, Аллахты кандай кылабыз деп турган бойдон кетип калат да. Десе ушул сөз ушунчалык таасир алат Абдулла ибн Умар. Анан барып Мадинага сыртында болгон да, Мадинага кирип келип, баягы койчуну табып, кимдин койчусу экенин табып, бул да ал. Койчунун өзүн дагы кою менен кошо сатып алып эркиндикке чыгарып берген. Өзүн да сатып алып, коюн да кошо сатып алып, коюн берип өзүнө эркиндикке чыгарып берген. Мына ошол Абдулла ибн Умар ибадатта дагы, илимде, берешендикте өтө алдыңкы сахабалардын бири болгон. Мына ошол Абдулла ибн Умар 80 жаштан ашык жашаган. Бир риваятта 86 ушундай жаштарда чыгып каза болгон. Ошондо Абдулла ибн Умардын каза болгон кезде 86 жашында каза болсо, ошондо хижрийдин 74-жылы каза болгон. Аллах таала андан ыраазы болсун. Мына ошол көптөгөн жогоруда айтпак 2000ден ашык хадис риваят кылган. Чүнү көп хадис риваят кылган сахабалардын катарына кирет. Мына ошол хадистердин бири, риваят кылган хадистин бири мына ушул хадис. Төмөнкүдөгү хадис. Бул хадистин дагы исламдагы орду тууралуу алымдар бир канча сөз айткан. Мына ошол сөздөрдүн бири, алымдардын бири айтат. Бул хадисте, пайгамбардын бул хадисинде кыска болсо дагы нуска диндеги көптөгөн жакшылык пайдаларды өз ичине камтыган хадистердин бири дейт. Ошондой эле бул хадисте Имам Манауи деген айтат, Аллах таала рахмат кылсын. Бул хадис зухуд, бул дүйнөгө берилбөө, зухуд кылууда негизги хадистердин бири болуп эсептелет. Ошо зухуд дегенде кээ бир алымдар биз өткөнбүз. Зухуд деген сөз бул акыретиңдеги пайда бербеген нерсени таштоо. Бул дүйнөдө кээ бир иштер бар. Кылсаң күнөө сооп жок, бирок акыретиңе пайда бербейт да. Акыретиңе пайда бербеген нерселерди таштасаң, алектенбесең, ана ошону зухуд дейт. Ошондой эле кээ бир алымдар айтат, зухуд эмне десе, кээ бир алымдар айтат. Зухуд деген бул дейт. Келечекке болгон үмүт. Ошол келечекке болгон үмүттү кыскартуу дейт. Ошону кыскарта алсаң дейт, сен зухуд кылган болосуң. Анткени адамдын үмүтү ушунчалык узун, этеги жок да. Адам ойлойт, эртең буну кылам, анан буну кылам, тигинде кылам, буну кылам, баламды минтем, балантем, үйрөтөм, уну алып берем, тигини алып берем, бул ишти кылам, тигил ишти кылам, ошентип отуруп, өлүм кантип келип калганын билбейт. Кээ бир адамдар өлүп калсам, буну кылып койсом, бул мындай болот. Мен өлүп калсам да буну жасап кетсем, ал ушинтип кете берет. Бул дүйнөнү ойлоно берет да. Өлүп калса дагы баягы келечек болгон үмүтү өлбөйт экен да адамдыкы. Кете берет. Өзү өлүп калганын билип турса деле, өлүп калгандан кийинки болгон ишти деле ойлоно берет да. Эгер ким чыныгы бул дүйнөдөн зухуд кылам десе, ошол үмүтүн дүйнөгө болгон үмүтүн кыскарта алса, ошол зухуд кыла алат дейт. Бул хадис Пайгамбар салламдын хадистердин бир улуу хадис. Пайгамбар саллам Абдулла ибн Умарга келип, ийнимден келип кармады дейт. Кээ бир адамдар айтат, алдынан келип кармаган, же аркасынан келип кармаган. Кармап ушул сөздү айткан дейт. Бул өтө бир негизги нерсени айта тургандыгын, көңүлүн буруш үчүн айткан да. Көңүлүн буруп, көңүлүн башка жака бурбай, пайгамбар сөзүнө буруп 100% кунт коюп, оосунун белгиси да. Ийинден кармап туруп аны айткан. Абдулла ибн Умар айткан, бул сөз
Абдулла ибн Умардың өзүнө гана тиешелүү эмес, баардык үммөткө тиешелүү. Андан Абдулла ибн Умар айтат: "Кун фи дуния кааннака гариб", сен бул дүйнөдө гариб, чоочун адамдай бол деген. Же болбосо мусафир адамдай бол деген. Бул жерде эң биринчи өйдө туруп мусафир адамдай болуш өйдө турат баарынан. Анткени мусафир адамдын орду кандай? Мусафир өзүнүн бара турган максаты бар, туурабы? Ошол максатына көздөп кетип баратканда жолдон бир жерге токтойт, эс алган. Токтоп ал жерден бир аз эс алып алып эле керектүү нерсесин эс алса эс алат, же тамак жесе тамагын жейт да кайра жолун улантат. Туурабы? Ошол токтоп ошол жерде эс алганды бул дүйнө деп эсептейт дейт да. Ушул сен келген дүйнөң ушул дейт. Сен да ушул мусафирдай бол дейт. Келип бир жерге эс алып туруп кайра кеткен сыяктуу бол дейт ушул дүйнөгө. Ушундай мамиле жаса дейт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи мен менен бул дүйнөнүн салыштырганда дейт пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: бир адам өзүнүн улуусу менен, аты менен, төөсү менен жол тартып сапарда кетип баратып, бир көлөкөгө токтойт. Көлөкөдө ошол жерден бир аз эс алып уктап алат дагы кайра туруп жолун уланткан сыяктуу дейт. Пайгамбар ушундай болгон бул дүйнөгө. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи эч нерсе жыйнаган эмес. Эч нерсе. Эч нерсе жыйнаган. Ошон үчүн Абдулла ибн Умар дагы өткөндө айтат да, каза болгондон үйүндөгү буюмдарын, эмне бар экен буюмдарын эсептесе, болбогон эле бир дирхам акчалык буюму калыптыр дейт көрсө. Башта эчтеке калбаптыр дейт. Болгон эмес экен. Чүнкү пайгамбар өзүнүн бул дүйнөгө келген нерсесин айтканда, ошол мусафир сыяктуу эле. Ошон үчүн Абдулланын атасы Умар күндөрүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи үйүнө келсе, уктап аткан болот да. Уктап атса, каерде чийден токулган төшөк катары болгон, ошонун үстүндө уктап жаткан болот. Кирсе, пайгамбар бир каптал жаткан жерин бүт чий билебиз да бар беттин ийиси калып калат. Анан Абдулла Умар кирип келип үйүндө карайт. Не бар үйүндө? Эч нерсе жок, тамак аштан бир мемеде чуча бир талкан сыяктуу турушу. Көрүп ыйлаган да, Умар ыйлаган. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: "Эй Умар, эмне үчүн ыйлайсың? Эмне үчүн ыйлайсың?" Дегенде: "Я Расулулла, бузуклук, акыйкатта эмес, батылда, адашууда жүргөн Кисра мына падышаларды карап, перс мемелерин, румдардын падышасы алтындын үстүндө отурат. А сен акыйкат пайгамбар, акыйкатты алып келген пайгамбардын жаткан жери кан?" Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: "Эй Умар, аларга бул дүйнө бизге акырет болгонуна ыраазы болбойсуңбу?" деген да. Аларга бул дүйнө боло берсин, бул дүйнө убактылуу. Бул дүйнө канчалык узарбасын, баары бүтөт деген. Канча узун болбосун, баары бүтөт, бул жок боло турган нерсе. Ал эми акырет түбөлүктүү, ал ушул түбөлүктүү нерсе бизге калып, буларга убактылуу нерсе берилгенин ушуга ыраазы болбойсуңбу деген. Тескери болгучак деген. Ошон үчүн пайгамбар салам дагы Абдулла ибн Умарга болгон осуяты ушундай болгон да. Мусафирдай бол. Чындап айтканда мусафирсың. Азыр мисалы 60ка, 70ке чыгып калдым деген адамдарга барып сурасаң, эс тарткандан баштап кичинеңден азыркы болгон өмүрүңгө чейинки болгон эсинде калган окуяны айтып берчи десең, канча убакыт айтышы мүмкүн, эстеши мүмкүн? 5-10 ашып кетсе жарым саат. 60-70 жылдык өмүрүн канча бир мүнөттүн ичинде эле айтып түгөтүп коет. Болду. Ошол нерсе эле калган. Ушунча эле калды. Бул канчалык узарбасын, баары аз бул. Баары жок боло турган дүйнө бул. Ошол үчүн пайгамбар салам биздики акырет дегендей, адам эң биринчи адам атабыз өзү каякта болгон? Бейиште болгон. Ошон үчүн биздин чыныгы жашай турган ордубуз, чыныгы жашай турган мекенибиз каяк экен? Бейиште. А бул дүйнө эмне экен? Убактылуу бул, убактылуу. Убактылуу гана келген жер. Баягы мусафир жолдо кетип баратып, токтоп бир аз эс алып кетип кала тургандай эле жер бул. Мусулмандардын чыныгы жашоосу, түбөлүктүү жашап кала турган жери каер экен? Акырет. Ошон үчүн бул дүйнө
акыретке амал кыла турган эле жер. Баягы дыйкан сыяктуу да. Дыйкан жаз келип, жай ошол убакта бир убакта гана иштеп, эгинин алып кала турган убак бар, туурабы? Ошол жыйган эгинин жеп, калаан колдонот. Ошол сыяктуу имандуу дагы. Бул дүйнөгө келип жакшы амалдарды болушунча кылып калат акыретине. Ошон үчүн уткан адам ушул да. Бул дүйнөнү акыретине колдонуп калган адам уткан адам. Эгер бул дүйнөгө келип акыретин жоготуп алган адам, бул утулган адам. Бул дүйнөнүн үчүн Аллах Таала Куранда "Ва мал хаятуд дунья илля мата'ул гурур". Аллах Таала Куранда айтканда, бул жашоо, бул дүйнө бир гана азгыруучу буюм деген. Биринен бири кооз болуп кете берет. Адам баласы аркасынан кууп кете берет. Биринен бири кооз болуп көрүнө берет, аркасынан кете берет. Бирок бир күнү кантип ажал келгенин билбей каласың. Карасаң, буну кылыпсың, буну топтопсуң, буну чогултсуң, бул балама деп, бунусуна, тегинисине депсиң. Бирок өлүм келгенде өзүңдүн акыретиңе эч нерсе жалса калыптырсың. Бул эң чоң банкрот ушул да, Аллах Таала мындан сактасын. Эң жаман нерсе мына ушул. Эң жаман нерсе. Ошон үчүн ошо Абдулла ибн Умарга экен бир мемеге алымдардын бирине келип, үйүнө кирип келсе эч нерсе жок экен да. Анан айткан экен, үйүңдө эч нерсе жокко, жок дегенде бир мындай отура турган, бир мындай азыркы тил менен айтканда бир мындай өзүңө ыңгайлуу удобство бирдеке түспөйсүңбү десе, мен башка жака дайыма бара турган үйүмө түскөм ошол удобствону дейт да. Десе, эми жок дегенде убактылуу жериңе да кылып койбойсуң десе, кожоюн уруксат бербейт деген да. Кожоюн уруксат бербейт бул жака түскөнгө деген да. Бул дегени акыретим мага жол бербейт деген да. Бул дүйнө менен алектенип акыретти таштап койгон. Эми бул деген сөз зухут деген. Бул деген баардык нерсени таштап кою деген нерсе эмес. Зухут деген ошол адамдын өзүңө муктаж болбогон нерсени таштоо да. Ашыкча нерсе. Муктаж болгон нерсени кылыш керек. Болуш керек. Бирок өзүңө пайда бербеген, муктаж болбогон нерсени таштоо мына ушул зухут. Ошондой эле карасак, кээ бир сахабалар болгон. Мисалы Абу Бакр, Умар. Булардан өткөн дүйнөгө берилбеген захид адамдар болгон эмес. Алардан өткөн. Бирок ошол эле убакта карасаң, алар бай болушкан. Бирок кандайча захид болушкан. Алардын байлыгы каякта болгон экен? Колунда болгон. Жүрөктө болгон эмес. Мына ошол зохут кылуу бул дүйнөнү жүрөккө киргизбеш керек. Жүрөккө кирди, адам сөзсүз түрдө акыретин унутат. Бул жүрөккө бир эле нерсе батат. Же дүйнө болуш керек, же акырет болуш керек. Экөө бирикпейт эч убакта. Экөөнүн бирөө кайсынысы көп болсо, экинчисин кууп чыгат. Бул турган иш. Ошон үчүн сахабалардын колуна байлыгы колунда болгон. Бир убакта байлыгын бүттүгүн жоготуп алган. Ушундай болгон. Бүт жоготуп алган. Мисалы Абдурахман Ауф Меккеде бай болуп, Мадинага келгенде эч нерсе жок болгон да. Эч нерсе. Үй бүлөсү да жок болгон. Үй бүлөсүнүн баарын таштап келген. Мал мүлкүн. Бирок ал өкүнгөнбү? Өкүнгөн эмес ал. Ал кайра Мадинада кайра эң байлардын байы болгон кайра туруп. Бирок ошондой болсо дагы алардын байлыгы колунда болгон. Келип кеткен байлыкка келсе дагы сүйүнүп, өзүн жоготуп, жыргап жок болуп кеткен жок. Акыретин унутуп. Кетип калса дагы ага өкүнүп, кайгырып, чөгүп, өзүн өлтүрүп, же болбосо акыретин, ибадатын таштаган эмес. Алар келип кете берген, алар ошондой мамиле жасашкан. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын сахабаларын алып айтат, жамгыр сыяктуу болгон, төккөн жамгыр сыяктуу. Баягы кургак чөл, сууга муктаж болуп турган жерге келип жамгыр төгүп кеткенде, ошол жер эртеси эмне болот? Көгөрүп чыгат да. Пайгамбар сахабалар ошондой болгон. Пайгамбарыбыздын сахабалары каерге барбасын, ошол жерди жамгыр сыяктуу көгөрткөн. Көгөрткөн. Ошон үчүн же болбосо андай боло албасаң дагы, же болбосо мусапырдай боло албасаң дагы эмне? Чоочун адам сыяктуу бол. Чоочун адам сыяктуу
өзүнүн жеринен башка бир жерге барып убактылуу отурган адам да, ал убактылуу барган адам өзүнө убактылуу эле болгон нерсе менен алектенет, туурабы? Ал жерде эмне керек? Үй керек болсо үй кылат. Үй керек жок болсо квартирада болот. Мисалы да, арендада, ижарада болот. Өзүнө керектүү нерсе менен алектенет. Ашыкча нерсе эч нерсени албайт, колдонбойт. Анткени ал эмне? Баары өзүнүн негизги жерине эмне? Кайтам деп турган адам да. Туурабы? Же болбосо бул дүйнөдө да ошондой бол дейт. Негизги жериңе кайтам деп тур дейт. А мусулмандын негизги жери каяк экен? Бейишт, акырет. Мен негизги жериме кайтам. Мына ошол жака топтош керек. Бул дүйнөнү ошол жака колдонуш керек. Ошол себептен Абдулла ибн Умар ушул хадисти уккандан кийин ушундай сөз айтканда: эгерде сен кечки убакытка жетсең, таңды күтпө деген да. Бул деген жакшы амалдарда. Жакшы амалдарда, сооп боло турган амалдарда таң атканда деле кылам деп калтырып койбо деген. Сен аз кеч кирдиңби, азыр кыла турган мүмкүнчүлүгүң барбы? Азыр кыл деген. Аны таңкыга жылдырба деген. Сага эч ким кепилдик бербейт, таңга чейин барсыңбы, жоксуңбу. Ошон үчүн акырет ишине келгенде дейт, азыр өлүп кала тургандай мамиле кыл дейт. А дүйнө ишине келгенде түбөлүктүү жашай тургандай мамиле кыл дейт. Дүйнө ишине келгенде. Акыретиңе пайда бербеген дүйнө иши болсо, бүгүн кылбасам аны эртең кылам дегендей мамиле кыл дейт да. Эч жака качпайт ал. Биринчи сооп боло турган акырет амалымды кылып алайын. Ал дүйнө иши ал качпайт. Бүгүн болбосо эртең болот дегендей мамиле жаса дейт. Акырет ишине келгенде аны эртең кылам, аны таң атсын деп калтырба дейт. Эгер ошондой эле таң атканга жетсең дейт, өлбөй, анда кечти күтпө дейт. Бул жакшы амалды кеч кылганда кылып коем деп жылдырба дейт. Убакыт келди, ошол замат кылып кал дейт. Сага эч ким кепилдик бербейт. Мүмкүн Аллах Таала жаныңды алып кетет, жаныңды албаса дагы мүмкүнчүлүгүңдү алып кетип калат. Туурабы? Эч ким кепилдик бербейт. Ошондой эле ден соолугуңду оору келеликтен баркын бил дейт. Ден соолук бар убактагы ибадат бул эң чоң немат. Ден соолук болгондогу оору келип калгандан кийин ден соолук убагында кыла турган ибадат кыла албай каласың. Оору келсе жамаатка бара албай каласың. Туурабы? Мечитке чыга албай каласың. Оору келсе алып жүргөн даратыңды ала албай каласың. Туурабы? Кармап жүргөн орозоңду кармай албай каласың. Башка кылып жүргөн ибадаттарды кыла албай каласың оору келсе. Ошон үчүн оору кире электен убакытта ден соолугуңду баркын бил, пайдалан дейт. Жакшы амалдарга пайдаланып кал дейт. Ошондой эле өлүм келгичекти жашооңду, өмүрүңдү эмне? Тирүүлүгүңдү пайдалан дейт жакшы амалдар. Өлүм келгенден кийин бүттү болду. Бардык амал китеби жабылат. Бул эки нерсе сөзсүз түрдө адамга келет. Адам баласы бул эки нерседен эч убакта эмне? Кутулбайт. Өмүр бою ооруну көрбөгөн адам, бир да оорубаган адам барбы? Мүмкүн эмес. Ал эмес пайгамбарлар ооруган. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дагы ошол уунун себебинен каза болгон, ууланган. Жөөт аял уулап пайгамбар ошол уунун акыры оорусу күчөп отуруп ошондон каза болду дейт сахаба. Бул оорудан эч ким кутулбайт, аман калбайт. Оору сөзсүз келет. Ошондой эле өлүмдөн эч ким кутулбайт. Бул сөзсүз түрдө келет. Ошон үчүн эки нерсе келелекте эки жакшылыктын каниметине баркын билиш керек. Анда эле пайгамбар салам 4 нерсе келелекте 4 нерсенин баркын бил дейт. Туурабы? Жаштыгыңды баркын бил. Карлык келелекте. Карлык келгенден кийин жаштыктагы ибадатты кыла албайсың эч убакта. Туурабы? Байлык бар кезде, байлык болуп турган, колдо болуп турган кезде кембагалчылык келелекте байлыгыңды баркын бил дейт. Кембагалчылык келгенден болду. Мурунку байлык убактагы кыла турган жакшы амалдар, мүмкүнчүлүк сенде болбойт болду. Кетет башка бирөөгө. Ошондой эле өмүрүң, жашооң, тирүүлүгүң бар кезде эмне? Өлүм келгичекти өмүрүңдүн баркын бил. Ошондой эле оору келгичекти ден соолугуңдун баркын бил. Ошондой эле бул хадистен дагы биз ала турган көптөгөн пайдалар бар. Мына ошол пайдалардын бири бул хадис негизинен эмнеге чакырат экен? Бул дүйнөгө берилбөөгө чакырат. Бул дүйнөгө жүрөк менен берилбеш керек. Бул дүйнөгө жүрөк менен берилбеш керек. Жүрөк менен бериле турган нерсе эмне экен? Акырет. Ошондой эле бул хадистагы убакыттын баркын, өмүрдүн баркын билдирет. Кени ажал эч кимге эмне айтып келбейт эч убакта.
ажал эч убакта айтып келбейт. Ошондой эле адам баласы дайыма билиш керек. Өзүнүн негизги дайыма туруктуу жерин билиш керек. Туруктуу жери кайер экендигин. Көп адамдар ооштуруп алган. Көп адамдар туруктуу акыреттеги оордун каяка ооштуруп алган, бул дүйнөгө ооштуруп алган. Карасаң, бул дүйнөдө түбөлүктүү кала тургандай жашайт. Андай эмес. Акырет түбөлүктүү жашай турган нерсе. Ошондой мамиле кылыш керек. Акырет. Ошондой эле жогоруда айткандай, зухуд бул эмне дедик? Адам муктаж болбогон ашыкча нерселер менен алектенбеш керек. Ошолорду таштоо. Аллах таала баары жакшы сөздөрдү угуучулардан кылсын. Уккандан кийин ага амал кылуучулардан кылсын. Ахир дагваны анил хамдулиллахи роббил аламин.